Саламатсызбы? Күйөөм 40 күндүк даватка кеткен. Ал кеткенден бери ар күн менен урушуп жатам. Депрессия болуп дейт. Бул табигый нерсе. Эгерде үйдө аял жок болсо, эркек жок болгон болсо ушундай болот. Аял дагы, эркек дагы өзүнүн табиятында болбой калат. Ошондуктан эми даваттан келгенге чейин сабыр кылып туруңуз. Куран угуң, Куран окуң, эртең менен кечинде китеп окуң, зикирлерди окуп туруң. Ибадат менен, намаз менен, жакшы иш менен, үйдүн жумушу менен, балдардын тарбиясы менен алек болуп туруң. Кээде инсан бош болот. Колу бош, тили бош, акылы бош, ою бош, анан кийин ар ким менен урушканга туура келет. Эгерде адамдын колу, тили зикир менен, колу жумуш менен, акылы ошол үйүнүн бала чаканын тарбиясы менен алек болуп турган болсо, урушканга деле убакыт болбойт. Ошондуктан күйөөңүз даваттан келгенге чейин сабыр кылып, ибадатыңызды кылып, Алла Таалага кайрылып, зикирлерди кылып, эртең менен кеч Куран окуп туруң. Сиздин күйөөңүз жакшы даватка кетиптир. Адамдардын күйөөсү кайтпай турган сапарга кеткен, адамдардын күйөөсү өтүп кеткендер бар, адамдардын күйөөсү наркоман болуп кеткендер бар, көрүү табызында күндүк эфирде. Алкаш болуп кеткендери бар, башка аял алып кетип калгандары бар, Россияда жүргөндөрү бар, келбей койгондор бар, таштап кеткендери бар, кыянат кылып кеткендери бар. Булардын арасында сиздин күйөөңүз эң жакшы адам экен. Даватка кетиптир, илим алып, намаз окуп келет.